Саламатсыздарбы, Ала-тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. Бул чыгарылышыбызда биз өзгөчө кырдаал жана Кыргызстандагы кооптуу аймактар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү студиянын мейманы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын башчысы Урматбек Шамырканов. Саламатсызбы? Саламатсыз. Урматбек мырза, алгач биз ушул акыркы мезгилдеги кооптуу делип жаткан Ак Сай аймагы тууралуу сөз кылсак, учурда өзгөчө кырдаал алындыбы, ал жакта кабыл кандай болуп атат, жолдор ачылдыбы? Азыркы учурга өзүңөр билесиңер да 12-14 мартта болуп өткөн катуу шамал, бороондун кесепетинен ошол эки Ак Сай өрөөнүндө чукул кырдаал пайда болгон. Анын кесепеттерин жоюу максатында райондук, облустук жараны коргоонуу тиешелүү кызматтары тиешелүү иштерди алып барган. Бүгүнкү күнгө чейин Ак Сай Кында, ошондой эле Торгарт Кында жолдорун тазалоо боюнча тиешелүү техникалар жана каражаттар бөлүнүп, азыркы күндө жалпы жонунан 90дон ашык чакырым жол тазаланып бүттү. Бүгүнкү күндө жеринде ыйгарым укуктуу өкүл биздин өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Алишевич Боронов жеринде ошол эки жүргүзүлүп аткан иштер менен жүргүзүлүп аткан иштер боюнча жеринде ошол эки иш сапарда болуп атышат. Биз баягы кошумча республикадан дагы тиешелүү күч каражаттар керек болду. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тиешелүү ошол эки кардын үстүндө жүргөн снегоходдорду, ошондой эле кошумча куткаруучуларды жөнөттүк жерине. Азыркы күндө ошол эки баягы тамак ашы жок же болбосо суукта калган үй бүлө жеринде жок. То есть бардык жардамдар өз учурунда жеткирилип, жана тиешелүү адистер райондук, Ат Башы райондук ошол эки медиктер, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ошондой эле мал доктурлардан турган топ жеринде ошол иштеп жатышат. Демек, малчылар менен байланыш болуптур да? Малчылар менен азыр толук байланыш бар. Эмнеге дегенде биз кошумча ошол биздин куткаруучуларды атайын спутник байланышы менен жабдып, ошо жерине жибердик. Жеринде ошол эки кыштоолордо, бардык кыштоолордо азыр бир гана направление, бул Көккыя, Торгарт Көккыя Ак Сай жолунун ошол бирке бир 20 чакырымдай участогу калды тазаланбаган. Азыр ошол эки жерине кошумча ошол эки высокопроходимый депот, ошол эки бронированный техникаларды да тартууга туура келди. Ошо биздин куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын ошо 2 даана ошол эки атайын бронированный ошол эки жол тандабас техникасы жеткирилген кечээ күнү. Ошол менен бүгүнкү азыркы учурда ошол эки эң алыскы турган ошо участокко министр баш болуп, ошол эки группа жерине чыгып кетишкен. Азыркы күнү бардык ошол эки акыбал көзөмөлдөө болуп турат. Кошумча дагы жанагы чөп чарын жеткизип, жана башка иштерди аткарууга биз кошумча дагы ошо күйүүчү майлоочу майлардан дагы бөлүп бердик. Бүгүнкү күндө акыбал ошол эки контролдо азыркы учурда. Буга чейин деле ушундай бир кырдаал жаралды беле? Ошол жакта же биринчи жолу жаралып атат? Эми бул жылда эле өтчү ушундай кырдаал, адаттагыдай эле. Бирок быйылкы жылы өзүңөргө белгилүү болгондой ошол эки эсеге баягы кардын калыңдыгы, нымдуулугу жана күздө болгон ошол эки жаан чачындын көптүгү ошол эки эсеге көп болуп турат башка жылдарга салыштырмалуу. Абалдуу орунлоштурду. Ошонун кесепетинен ошол эки болуп жаткан кырдаал. Эми дегеле жалпы республика боюнча абал кандай? Бүгүнкү күнгө жалпы республика боюнча 103 табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар катталды. Анын кесепетинен 50 адам курман болгон. Ошондой эле жалпы келтирилген материалдык чыгым 263 миллиондон ашык акча каражатын түздү да. Жалпы республика боюнча азыр мына жаздын келиши менен жана жер көчкү процесстери көп болуп жатат. Бул өзүңөргө белгилүү болгондой жалпы республика боюнча 22 миңден ашык кооптуу аймактар бар.
түштүк аймагында жалпы республика боюнчачы. Анын ичинен ошол эки Жалал Абад, Ош, Баткен областарда азыр ошо жер жылыш процесстери, бул жер жылыш процесстери даже ошо кыштын кыран шилдесинде башталды да, быйылкы башка жылдарга салыштырмалуу. Эмнеге дегенде ошол эки күзүндө боло топтолгон нымдын ошол эки көптүгү, ошондой эле кар жаан чачындын көптүгүнө байланыштуу быйыл ошол жер көчүү процесси эртерээк башталды. Ошондой эле алдын алуу иштери боюнча баягы токтоло кетсек, эмне иштер жүрүп жатканынчы. Бул биз баардык иштерди ошол эки пландуу түрдө дагы, неплановый дагы деп коет, ошол эки проекттин негизинде быйылкы жылы 36 объектти киргизгенбиз. Жалпы суммасы 219 миллион сомдон турган ошол эки 19 кооптуу аймак, кооптуу участоктарды кайра иштет, тозуу, бекемдөө жана капиталдык курулуштун алкагында. Андан тышкары 307 участокты специальный превентивный ликвидационный мероприятие деп коет, атайын алдын алуу иш-чараларына киргизип, бүгүнкү күндө азыр ошо түштүк аймакта 40 объектиде жумуштар башталды. Бул деген ошол өзүңөргө көрүп турасыздар, жалпы республика боюнча ошо нымдуулук, ошондой эле кардын калыңдыгы аябай көп. Ошондуктан быйыл биз эртерээк ишке киргиштик. Эмнеге дегенде баардык нерсени ошо учурунда алдын ала иштерди кылып калбасак, кескин ошо аба ырайы өзгөрүлүп кетсе, ошо тиешелүү аймактар ошо жабыркап калышы мүмкүн. Ошондуктан быйылкы бүгүнкү күндө ошол эки 40 объектте тиешелүү иштер жүрүп жатат. Бул жерде кооптуу деген аймактарды кайсыл деп айтсак болот? Кооптуу аймактар бул бүт эле республика боюнча, жана токтоп кетпедимби, 20 миңден ашык кооптуу аймак бар. Анын ичинен бир 7 миңден ашык ошол эки жер көчкү коопсуздугу, береговая эрозия деп коет, жана эки суулардын жээгин жөө боюнча ошол экинде участоктор, кооптуу участоктор бар. Ошо жер алдынан суу чыга турган участокторубуз бар. Көпчүлүк, бирок бүгүнкү күндө баягы айтыш керек, ошол көпчүлүк участоктор ошол эки Ош, Жалал Абад, ошондой эле Баткенде да бар, Таласта да бар, Нарында да бар, Ысык көлдө да бар, Чүйдө да бар. Баардык аймакты камтыган да. Ошондуктан ошол алдын ала иштерге азыр өзгөчө көңүл буруу менен ишти жүргүзүп жатабыз. Эми жана жер көчкөн аймактарда ошол адамдарды башка жака көчүрүү иштери кандай жүрүп атат? Макул болуп атышабы? Мисалы ага каршы чыккандар дагы көп болуп жатат деген кабар бар да. Эң туура жакшы суроо болду. Ошол эки учурдан пайдаланып дагы мен кайрылып кетмекчимин. Ошо жергиликтүү бийликке, райондук, областтык ошол ыйгарым өкүлчүлүктөргө, биздин өзүбүздүн ошол эки кызматкерлердин эмеси менен, мониторинг департаментинин тиешелүү жүргүзгөн иштери менен бүгүнкү күндө 10 миңден ашык участокто ошол эки кооптуу аймакта эл жашап жатат да. 10 миңден ашык ошол эки эл ошол эки кооптуу аймактар жашап жатат. Бүгүнкү күндө ошол чынында эле көчүрүү боюнча иштер солгун жүрүп жатат. Эмнеге дегенде баягы кээ бирөө деген өкмөттөн судасында калган, жер тилкесинде калган, ошого карабастан баягы күнүмдүк турмуштун азабынан, то есть ошо мал саны, мал жанын кармоо боюнча көнүп калгандыктан, көнүп калган, ошо жердин шартына көнүп калгандын себебинен ошол эки көбүнчө элдер даже бүгүнкү күндө макул болбой өздөрүнүн тил каттарын жазып берип отурат. Биз өлүп калсак күнөөбүз жок деп, күнөөбүз жок депчи. Ошондуктан азыр бирок ага карабастан тиешелүү ошо жергиликтүү бийликтер менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тиешелүү адистери менен жеринде иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошол эки түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле кээ бир учурларда ошол эки мажбурлап көчүрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Ал эми ушундай өзгөчө кырдаалдар, кайсыл бир өзгөчө кырдаал болбосун, министрликтин кызматкерлери жана техникалары жетиштүүбү? Бул жерде бул дагы аябай орчундуу, сонун жакшы суроо болду. Ошо учурдан пайдаланып дагы айтып коюшум керек. Бул өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча бир гана өзгөчө кырдаалдар министрлиги иштебейт. Бул жерде жарандык коргонуу системасы бар. Ар бир министерство, ведомство өзүнүн тармагында баягы иштерди алып барыш керек. Ошондой эле ар бир министерство, ведомстволор тиешелүү өздөрүнүн тармагында ошол эки запастарды түзүш керек. Өзгөчө кырдаалдар эгер түзүлүп калса, ошо тиешелүү запастар, техникалардын оң абалдыгы, ошондой эле запас товардык
материалдык баалуулуктардын запасы түзүлүш керек. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинде билесиңер акыркы жолу мындан 7-8 жыл мурун ошол эки оор техника, биз инженердик техникаларды коет, 7-8 жыл мурун жаңыланган да. Бүгүнкү күндө действительно баягы ресурстар түгөнүп келатат. Бүгүнкү күндө техникалардын баягы улам бузулуп отурушу баягы көйгөйдү жаратып келатат да. Бул жагынан чынында эле маселе бар. Билесиздер, именно ошол эки атайын техникалардын баасы дагы жогору болуп турат бүгүнкү күндө. Эскилерге да жетсе элек жаңыртуу керек, Обязательно жаңыртуу керек. Бул баягы өзүбүздүн планда да бар, бирок ага карабастан биз ошол министрлик тарабынан ошол башка бейөкмөт уюмдар менен эл аралык уюмдар менен жардамы менен дагы иштөө иштерин жүргүзүп атабыз. Ал боюнча дагы баягы өзүнүн баягы бирден экиден техника алынып атат. Алынган жок деп айтпайм, эмнеге дегенде ошол жанагындай жардамдар менен бирден экиден техниканы алып атабыз. Бирок бирден экиден техника жалпы республикага жетпейт, өзүңөр билесиңер. Ошондуктан баягы күрдөөлүү именно ошол эки эң орчундуу болгон ошол эки сел агындары, ошол экинин кесепеттерин жоюу боюнча жана ошол экинин алдын алуу боюнча ошол эки инженердик техникалар аз болуп атат. Мен ойлойм, жергиликтүү тургундар дагы сиздерге өзлөрүнүн бир кандайдыр бир жактан дагы жардамдарын бериши керек деп. Жалгыз эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин иши эмес болуш керек. Чынында эле мына бүгүнкү күндө мен могу эки Аксайда түзүлгөн кырдаал боюнча ошо жергиликтүү бийликке аябай ыраазычылык айтып кетким келет. Эмнеге дегенде, ыкчам өзүнүн учурунда бардык талаптардын негизинде ошол эки ыйгарым өкүлү баш болуп ошол эки жерде жүрүштү да. Анан кошумча республикадан жардам сурады, биз аны ошол эки замат тиешелүү техникаларды, каражаттарды, майлоочу күйүүчү майларды жеткизип берүү боюнча ошондой эле гуманитардык жардам дагы азыр ошол эки 47 үй бүлөгө жеткирилип нарынан чыгып кетти. Сатонегиде ошол эки биринчи необходимый ошо жылуу одеялдар, кийим-кечек, тамак аш. Ошол жакта демек Аксайда учурда 47 үй бүлө бар, ошол байланыш болуп. Ошол азыр как раз ошол эки снежный пленде калып калган, ошол 47 үй бүлө деп эметти. Жергиликтүү бийлик ошо 47 үй бүлөнү эметип берди да, аныктап берди. Эми Урматбек мырза, бүгүнкү студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жаратылыш кырсыгынан сактап, баягы сактансаң сактайм дейт. Жаратылыш кырсыгынан баарыбызды жараткан сактасын. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүнкү студиянын мейманы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын башчысы Урматбек Шамырканов болду. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.